оюн алып барышууда. Бишкек шаарында жайгашкан футболдук Борбор стадиону бүгүн Борбор калабызда күн орун алышы мүмкүн. Дал ошондой ким бар? Эми гана өнөктөрсү жетип келди, алыстан сокку узатылды. Орун алат. Көрүп туралы. Алыска чыгарып берүү бар. Жок, бул түз эле дарбазага карай узатылган сокку болду. Дарбазачы өз ордунда. Дарбазачынын кезектеги сейф картып бара жатат. Дегенменен 8-катар сандагы оюнчу өтө мыкты, 9-катар сандагы оюнчуга чейин жетип келди. Гол көрүшүбүз мүмкүн. Дарбазачы өз ордунда. Деңгээлде кирип бара жатат. Чыгарып берүү жасалды. Байкап туралы. Дагы бир чыгарып берүү жасалды. Оюнчуга чейин жетип келди. Сокку узатылды. Дарбазачы. Ой, эмне болуп кетти? Ошмуну 7-катар сандагы топко чейин жетип барды. Каршылаш менен топ талашып жатат. Эң мыкты деңгээлде жазгыр өттү. Чыгарып берүү жасалды. Сокку жасалыш керек. Бирок эмне болду бул жакта? Дарбазачы өз ордунда. Ой. Топту Ошму жаты тартып алды. Чыгарып берүү жасалды. Бирок өзү жалгыз кандай кадамга барат? Дагы деле тартып алганга жакын барды. Сокку узатылды. Дарбазачы өз ордунда. Мына эми гана калысы ышкырыгын жаңыртты. Экинчи таймда Айдар Али калсын ышкырыгы жаңырды. Бекрусбектин аракети. Бирок Бекрусбек мына Бекбол калсын ышкырыгы жаңырды. Байкап туралы. Бекболдун соккусу жана гол. Бекбол түз эле дарбазанын тогу. Ураймов Айбек барды. Ураймов Айбектин соккусу жана Ураймов Айбек, Матым Разаков Санжарбек. Санжарбектин соккусу жана Санжарбек дагы калсын ышкырыгы жаңырды. Сокку узатылды жана Кубатбектин соккусу жана Кубатбек дагы мына Минтиков Курманбек. Курманбек топко жакындап барды. Соккусу жана Курманбектин оюнчусу топко жакындап келди. Бул Минбаев Арген. Минбаев Аргендин соккусу жана Аргендин соккусу дагы мына Минтип. Жаза басты дагы ошентип пенальтилер сериясында гана Ошму алдыр жаты 3-1 эсебинде Нурбаткенге жеңишти камсыздап койду.